Эрмек Нурбаев жөнүндө айтып салайын деп чечтим. Ушул күнгө чейин сактап келдим ичимде, айтып коюшум керек. Москвада 2021 жылы акыркы жолу көрүштүк Эрмек байке менен. Ошондо баягы тамаша бүтүп, анан биздин дагы бир жердештин бир эмеси бар, кальянный бар болчу, Облако 54-53 деген. Ошол жерде отуруп, ага чейин Эрмек байке Америкага 8 айга келип кеткен да, менин билишим боюнча. Анан ошол жерде отуруп мен сурадым. Эрмек байке, Америкага кантип барсак болот дедим да, деп сурадым мен. Бардык эле суроо ошондой болот го аяктагылардыкычы. Анан сурасам айтып атпайбы магачы. Намаз оку, Кудайдан сура депчи. Алладан сура деп. Унчуккан жокмун, ичип кеттим. Анан бир кеткенден кийин ичимен жөн эле айтып койбойбу эми. Намаз оку, Алладан сура деп. Антпей эле жөн эле жол жобосун айтып койбойбу. Ушу эмне деген текеберчилик деп жаман көрүп Эрмек байкеничи. Жаман көрүп жүрдүм. 1 жылдай жаман көрүп жүрдүм дагы. Анан 22-жылы акчаны топтоп алып бир $30,000 чукул акча кетти жолго. Акчаны күчүнө салып кыйын болуп келип, мошенниктерге алданып, келип эмес, Куба аркылуу келем деп барып, Кубадан депортация болуп, акчамдын баары түгөнүп, 6 ай жолдо жүрүп, кайра шелпейип Москвага барып калгам да. Анан ошо Кубада бир 2-3 күнгө камап койду бизди. Ошол жерде отуруп анан Эрмек байкенин сөздөрүн эстедим да. Алла таалам ырыскысы болбосо, Алла таалам буйругу болбосо болбойт окшойт деп барып, анан намазга жыгылганбыз да. Анан Алладан сурап, андан кийин дагы 1 жылдан кийин анан Америкага келгем. Ошон үчүн азыр Америкадагы мекендештерге Кыргызстандан сурашат го. Америкага кантип барсак болот? Менден көп сурашат да, кантип барабыз депчи. Ошол Эрмек байкенин сөзүн айткым келе берет, бирок негизи ошол туура да. Эрмек байкеге келгенден кийин, бияка келгенден кийин 1 жылдан кийин айттым. Эрмек байке, Алла разы болсун сизге. Сиздин сөздөрүңүз мени капада кылган. Анан ошонун аркасы менен ушул жердебиз депчи. Ошон үчүн бардык нерсе Алладан. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.